Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев Сауд Аравия падышалыгынын айлана чөйрө, айыл чарба жана суу ресурстары министри, кызматташтык боюнча Кыргыз-Сауд комитетинин тең төрагасы Абдурахман бин Абдул Мохсин Аль-Фадли менен тар курамда сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуу маселелери жана эки өлкөнүн мындан аркы өз ара аракеттенүүсүнүн келечеги талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев Сауд Аравиялык кесиптешин жылуу тосуп алып, ынтымак ордо президенттик администрациясынын жаңы имаратында биринчи жолу өкмөттөр аралык жыйын болуп жатканын белгиледи. Ал Кыргызстан менен Сауд Аравиясынын кызматташтыгы акыркы жылдары динамикалык темп менен өнүгүп жатканын белгилеп, буга мисал катары жогорку жана бийик деңгээлдеги эки тараптуу иш сапарларды келтирди. Кыргызстан менен Сауд Аравиянын келечекке чоң пландары бар экенине ишенимин билдирген Адылбек Касымалиев айыл чарба, энергетика жана туризм сыяктуу негизги тармактарда тажрыйба жана билим алмашуунун маанилүүлүгүн айтты. Тараптар соода жүгүртүүнүн жана инвестициянын көлөмүн көбөйтүү, ошондой эле эки өлкөнүн калкынын жашоо деңгээлин жогорулатууга багытталган биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн талкуулашты. Эки өлкөнүн экономикасы үчүн артыкчылыктуу болгон айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө басым жасалды.